Саламатсыздарбы, урматтуу Тез кабардын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздерге өзгөчө бир жакшы иш-чараны чагылдырып берүү алдында турабыз. Туура мындан 45 жыл мурда тагыраагы 1979 жылы дал ушул окуу жайдын андагы аталышы педагогикалык институту болгон. Ошол институттун босогосун аттаган студенттердин 84-жылы бүтүп, туура 40 жылдан кийин бүгүн жолугушуп отурушат. Дал ушул жолугушуу кеченин кубанычын, тарыхын сиздерге чагылдырып берейин деп турабыз. Бизден алыстабаңыздар. Азыр алардын маанайын сурайлы. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Туура 40 жыл мурда дал ушул жер 45 жыл мурда ушул жердеги окуу жайдын босогосун аттагансыздар. Эскерүү, эстөө, сагыныштар кандай болуп атат? Сагыныштар абдан сонун болду. Рахмат ушуну уюштурган группалаштарга өмүрлөрүн берсин. Ушул жерде иштеп аткан ага эжекелердин дагы бакты сынасын. Жакшы бизге окшогон студенттерди тарбиялай берсин. Бизге жакшына тарбия берген экен. Мына иштеп мектепте 35 жыл иштедим. Пенсиядамын азыр. Рахмат балам силерге дагы. Группадакылар тынч болгула, эсен болгула. Салам алейкум аба. Атыңыз ким болот? Мен атым Кудайберди, Калмуратов Кудайберди. Мен өзүм өзгөндөн боламын. Группалаштарыңызды көрдүңүз, кандай өзгөрүүлөр, сагынычтар тарап атабы? Эмнелерди эстеп атасыздар? Акыйкат мына бүткөнүбүзгө 40 жыл болгон экен. Кээ бирин даже эстен да чыгарып коюпбуз курсту. Бул деген таң каларлык. Мына ушунча жыл өтүптүр. Баардык курсташтарым көзүм жайнап турат. Ушунчалык сүйүнүп турам. Себеби студенттик мезгил башка экен. Мына азыркы 40 жыл өткөндө мезгил башка экен. Баардыгы мынантип бизге окшош сакал коюп, деп улгайыппыз. Группалаштарыңыздарга, группалаш кыздарга тамашалашып атасыздарбы? Ой, ошол тамашалар бар да дагы эле. Ошондо Ушундай ойноп күлүп бүткөнбүз. Кудайга шүгүр, мына курсташтарыбызды көрүп, ыйлагыбыз келип, ай өтүп, жыл өтүп, ушу 40 жыл өтүп кетиптир. Ушул ишти уюштурган мына уюштуруучуларга чоң рахмат. Кудай кааласа, үмүт кылып атабыз. Быйыл 40 жыл болсо, 50 жылдыгыбызда өлбөй келели, ушул жерде дагы жолугалы, 60 жыл, 70 жылды жолугуп туралы деп сүйлөштүк. Рахмат силерге. Бар болуңуздар. Урматтуу ушул жерде окуткан агайларым, Асанов Авазбек агай математикадан сабак берет эле, аябай сонун түшүндүрөт эле. Матикеев деген биологиядан берген агайыбыз бар эле. Ошолорго чоң рахмат. Өмүрлөрүн берсин, балдарын менен убайын көрүп, бизге окшоп астыбыз, балдарыбызды үйлөп, небере көрүп калганбыз. Эже, сизде кандай сезимдер болуп атат? Атыңыз ким? Мен атым Кыдыралиева Алтынай, Бишкектен келдим. Жаштыгыбызда ушул турган аксамайлуу кыздарды, аксакалдуу жигиттер менен жаштыгыбызда аябай күлүп жайнап окуганбыз. Бир нече кызыктуу нерселер өткөн, бирок турмуш деген турмуш экен, жашоо деген жашоо экен. Убакыт учкан куштай учат экен. Эми жолугуп турган абдан кубанычтамын, толкундан эмне деп айтарымды да билбейм. Ушул группалаштарым уюштургандарга рахмат, өмүрлөрүнө береке берсин, силерге дагы рахмат. Рахмат, бар болуңуздар. Саламатсыздарбы? Жакшыңарбы? Маанайлар кандай? Сезимдер менен бөлүшүп кетиңиздер. Эмнелерди эстеп атасыздар? Кандай жакшы күндөр болду эле? Эмнелерди унутуп калыпсыздар, эмнелерди унутпапсыздар? Бүгүнкү маанай албетте аябай жакшы. 40 жылдан кийин жолугушуу бул сезимдердин эң бир чокусу болуп сезилет экен. Көп нерселерди эстеп атабыз, көп нерселерди унутуп калгандарыбызды, курсташтарыбыздын баардыгын керек болсо 40 жыл кыйын экен да, эми сыртынан деле өңүнөн деле тааныбай калат экенсиң. Биринчи келатканда чындап эле мен көпчүлүк курсташтарымды анча тааный албай калдым. Жыл өтөт экен, мезгил өтөт экен дегендей, анан ушу уюштуруп коюшту. Анан келип сезимдер жакшы, көп нерселерди эстеп, анан кийин эң негизгиси мынакей биз балалуу, чакалуу болуп дегендей балдарыбыздын азыркы мезгилде балдарыбыздын күнүн көрүп атабыз, ошолордун жакшы тилегин угуп атабыз. Эми бала чакабыз ушул жер курсташтардын баардыгы тең бала чакалар менен аман эсен болсун. Мүмкүн болсо дагы эле жолугушуп турганга аракет кылышыбыз керек.
агайларыбызды эстеп атабыз, жекелерибизди эстеп атабыз. Кээ бирөө өтүп кетти, алардын аркасы кайрылуу болсун дегендей ушу жакшы нерсе. Ошту кайрадан көп жылдан бери мындай келип эле сырттан кетип калабыз да. Анан азыр мынтип аралап, анан кийин могу университетке келип, ушинтип чоң кубанычта болуп атабыз. 40 жылдан кийинки жолугушуу инициативасы кантип табыштыңыздар? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Биз мына ушул маңдайыбызда турган Ош мамлекеттик университети болуп калды. Мурда Ош педагогикалык институт эле 1979 жылы алгачкы кадамыбыз ушул университеттен башталган. Ушул университеттин ичинде большой актовый зал бар эле. Ошондо биринчи баягы экзаменди тапшырганбыз да. Ошондон 79 жылы кирип 1984 жылы Ош мамлекеттик университетинин педагогика факультетин аяктаганбыз. Ошондон бери мына 40 жыл өтүптүр. Өткөн жылы бир 3-4 жолугуп калып, анан ошондо ушул өткөргөйлүгү мына 2024 40 жылдык болот экен деп, анан ушу айрыкча ыраазычылык билдирем. Мен ушул шаарда жашаган кыздар балдар менен ошолор өздөрү уюштуруп, анан бизди чакырып, мына келип бүгүн жолугушуп, мурунку күндөрдү, жаш мезгилибиздеги студенттик күндөрдү бардыгын эстеп, эскерип отурабыз. Эми арабыздан өтүп кеткендер көп экен, айрыкча эркектерден. Şu erkekler azırak жашайт окшойт менин оюмча. Эркектердин көп өтүп кетип калыптыр. Болгону 6-9 эле калыппыз да. 3 группанын ичинен 6-9 калыппыз. Ошолорду эскерип Кур'ан окудук бүгүн. Жаткан жерлер жайлуу болсун. Эми бардыгыбыздын тилегибиз эми муну Алла Таала жашыбызды дагы мындан ары узартса, бир 50 жылдык, 60 жылдык, 70 жылдыкка жеткиргенди ар бирибизге Алла Таала насип кылган болсун. Иншалла дейли. 60-50 жылдыктарда дагы жолуңуз аба. Мына бул курсташты окуп жүргөн, окуу жайда окуп жүргөн мезгилдеги, анан кийин азыркы жолугушкан учурдагы курдаштар менен мындай бир бири-бириңиздерге жат сезилбей, кайрадан эле шаңкылдап тамашалашып атасыздар. Бул кандай болот экен? Бул нерсени эми адам баласы сөз менен айтып берип, менин оюмча жеткире албайт. Биздин кубанычыбызга чек жок. Себеби ал мезгил өзүнчө эле бир баягы айрыкча союздун убагындагы студенттик кез такыр башкача эле да. Аны мен сөз менен айтып жеткире албайм. Классташтар, достор, группалаштар. Мына биз өзү бардыгыбыз билебиз, башында 3 группа элек. Эми канча бала, канча кыз экендиги азыр эсибизде жок, бирок 3 группанын ичинен мына 5-6 күндөн бери ушул неме башталгандан бери сүрүштүрсөк арабыздан көпчүлүгү өтүп кетиптир да. Эми алардын жайлары жаннатта болсун. Баягы өткөндөрдү эскермейин, тирүүлүктүн баркы болбойт дейт. Ошондуктан ошол өтүп кеткен группалаштарыбызды эскерип бир Кур'ан окуп коелук. A'udzubillahiminash-shaytonir-rojim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Tilavat Kur'an, salavat iman, alhamdulillahi rabbil alamin. Ve la kuvvete lil muttaqin. Salatu vesselam ala rasulihi Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Şu Kur'an ayetlerinden alıp okugan süreden düşkön soğupturdu. Jami ötkön musulmanlarga şonun katarında şu biz menen birge okugan kursdaşlarımızın ruhuga bağışladık. Allah'ım onların jaylaryny jannat ahiretlerine avat kılıp,
Kıyamatta Firdavus beyişinden nasip ettirgen bolsun. Rabbana atina fid dünya haseneten ahireti haseneten akırna azabban nar. Rahmetike ya Erhamar Rahim. Allah rahmatınızla. Ay. 4 kişiyiz ha. Güveraka, Kamlaka, Zakraka, Boyçman. Begmat'ta tükettir. Begmat. Köp eseptese ötele köp. Begmat. Köp tükettir. Rakim var mı yok? Yerge taldım. Bizden kızlardan da Sen Aktaş'tan Hazine Batma var ki. dedik. Batma. Ne Aktaş'tan gelen, Karasun Aktaş'tan gelgen Batma degan. Selmatova Nazira. Roza. Roza. Ötüp ketken be? Şolar tükettir. Bir-biri менен жолугуп аябагандай маңдайы жарла сүйүнүп маектешип отурган чагы азыр бул абабыз менен эжебиз ошол учурда эле бир партада отуруп ошол учурда эле чукчуңдашып уруша кетишчү экен. Азыр дагы экөө кээде уруша кетип кээде тамашалашып отурушат. Азыр бир өздөрүнүн бир идеялары бар экен эле, бири-бирибиз жөнүндө кененирээк тааныштырып, бир ашууда берген отчет катары бири-бирибиз тууралуу кененирээк маалымат алайлы деген дешкен экен. Азыр анда аба сизден баштасак, окуу жайды бүткөндөн кийин кайсыл тагдыр сизди кайсыл жерге алып барды, кандай жашоо сүрдүңүз, канча бала чакалуу болдуңуз дегендей. Нақат, мына Жомарт үкем айткандай, балам айткандай. Экөөбүз бир партада отурдук, ошентип чоңойдук. Акырат, менин фамилиям Калмуратов, атым Кудайберди, Өзгөн району Куршап Айлөкмөт. Балам анан кийин акыйкат турмуш экен. Мына 40 жылдан кийин кайрадан жолугушуп отурабыз. Мына достор, курсташтар, группалаштар менен. Основной биздин группа А, Б. Шулар негизинен ошол жердеги отургандарыбыз. Курсташтарыбыз. Ал эми мен 8 балалуу болдум. 3 уул, 5 кыз, небелерден Кудайга шүгүр, 23 небелем бар. Шуларды чоңойтуп, илим билимди кылып келатабыз. Кудай кааласа деп баатыр атамын. Менен башка баатыр да бу жерде жок, мен жалгыз. Жакшы, анда сөздү кийинки кыздардан эжеке сизге байрайлы. Мен бүгүн кубанычтамын, баарыңарды көрүп, сүйүнүп отурам. Кудай ушу күндөргө жеткирсин, кийинки жолугушкан күндөргө, жылдарга чейин. Мен 3 балам бар. 3 балам, азыр неберем жок. Быйыл Кудай буйурса балам үйлөсөм сиздерди тойго чакырам барыңыздарды. Балам быйыл окууну бүткөн, иштеп атат азыркы мезгилде. Экинчи кызым бар, экинчи кызым дагы окуусун бүтүп келди. Ошо Киргизский российский клиникада врач болуп иштейт. Андан эң кичинекей балам Россияда окуйт. Эми стандартизация и сертификация деген факультетте быйыл 3-чү курста. Кудай буйрса ушуларды өзүм тарбиялап келем. Дагы бир жолу салам курсташтар. Мен Жалилов Абдуламет, Баткен областы Лейлек районundamın. Ошол 84 жылы окууну бүткөндөн кийин мектепке барып, баягы өз кесибиз менен мугалимдик кесипти аркаладык. 40 жылдан ашык мектепте иштеп, азыр пенсиядабыз, эс алуудабыз. 7 балам бар.
4 kız, 3 uul, 4 kızım teң бардығы жоғарғы білімді. Өз kesiplerinde emeklenip жатышат. 24 nevre bıyıl 2 çevreli oldum. Allah Teala ömür versin. Bizde dağı emi 60 Peygamber yaşından keyinki ömür bul Allah Teala'nın bizge bergen belegi. Oşonduktan şol Allah Teala'nın bergen belek yaşta bir maksatты жақсы пайдаланып қалышыбыз керек. Allah Teala bizge dağı uzun ömür жаш берсин. 50 жылдық, 60 жылдық Allah Teala жеткирсе ошону өткөрөлүк. Барды кусташтарга ден соолук, өмүрлөрү uzun болсун, бала чакасынын жакшылыгын көрсүн. Рахмат. Кутмандуу, кереметтүү күнүңүздөр менен, урматтуу курсташтар. Бүгүн мына Кудайым буйруп, насип этип, бардыгыбыз биз дасторкондон четинде отурабыз. Кудайым ушу келгениңиздерге чоң рахмат. Бардыгыбыз ушундай ынтымакта, биримдикте жүрө берели. Бардыгыңыздарга uzun ömür берсин. Үй бүлөлүк бакыт берсин. Ошо невре, чебре, кийбре, чөбөрөлөрдү көрүп, өсүп, өнүп, өркүндөп эле жүрө бериңиздер. Дайыма жакшылыктардын үстүндө жүрө бериңиздер. Дайыма ошо жакшылыктар сиздерге жамгырдай жаап турсун. Бардыгыбыз тынч болойлу. Мен Омаралиева Гүлүмбү. Мен ушу бирге окуганбыз, ушул аябай шок балдар эле. Курсташтар. Анан жамынча бир эстен кетпеген жоруктардан болсо айта кетиңиз. Анан кандай десем, мен бир уул, бир кызым бар. Жакшы. Өзүм мектепте иштейм дагы эле. Ошо жакшы. Бардыгыбыз тынч болойлу, ынтымакта болойлу. Мындан кийин жакшылыктарда той үстүндө катташып, неме кылып жүрө берелик, Ушул күндөргө жеткиргенге Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Канчабыз чогулабыз, канчабыз неме болбойт деп аябай кыжалат болуп аттым эле. Жакшы, бүгүн аябай жакшы. 16-17 адам келиппиз. Жакшы. Ооба, жакшы. Рахмат келгениңиздерге, бардыгыбыз тынч болойлу. Элибиз, журтубуз тынч болсун, ошолордун катарында бардыгыбыз тынч болойлу. Уланталы, кезең менен кете берели, эчеке келиңиз. Сиз өзүңүздү тааныштырып, канча уул кыздын энеси болдуңуз дегендей. Мен баягы кнопка койгон сен экен. Мен Кыдыралиева Алтынай, Алымбек Татканын небереси болом. 40 жылдан бери мына өтүп группалаштарыма жолугуп турганыма абдан кубанычтамын. Убакыт деген учкан куш экен, бир күнчөлүк билинбейт деген сөздү мен бүгүн далилдеп жүрөгүмдө сездим. Мен бир эле күндүк эмес 40 жыл жашап өтүп кеткен өмүрүмдү бүгүн байкадым. Учурда мен 5 балам бар, 3 кыз, 2 уулум. Алар өз турмушунда тынып бала чакалуу болгон. 18 неберем бар. Азыр ушул убакта мектепте иштейм. Курсташтарыма жалаң жакшылыктарды каалайм. Үйлөрүнө жакшылыктар жамгырдай жаап, кут береке кетпей, өмүрлөрүнө, ырысына, ден соолугуна Кудайым береке берсин. Дагы мындан ары дагы 60-70 жылдык жолугушууларга жолугукканга Кудайым насип кылсын. Бардык жакшы тилектериңер Алла Таалам кабыл кылып, жеңилинен берип, эмне тилесеңер кабыл болсун демекчимин. Рахмат, ден соолук болуңуз. Эжеке, ошо улайлы. Мен Арзыкулова Турниса. Ушул группага баарынан улуусосом керек. Себеби мен окуганда училищаны бүтүп, анан университетке тапшырганда 3 бала менен келгем да. Өзү 3 балам бар болчу. Бирок ушу жаштарга кошулуп эле, ушулар менен аралашып эле, ушулар менен чогуу институт бүтүп кеттим. Ушу шаарда иштеп, шаарда окудум. Мына өзүбүздүн ХБК микрорайонунда 38-чи Барпатындагы орто мектеп бар. Ошодо 35 жыл мугалим болуп иштеп, пенсияга чыктым. Кудайга шүгүр 4 баланын энесимин, 2 чеберем бар, неберелерим бар. Турмуштан өзүнүн ордун таап, ушунчалык 70 жыл жашап, 40 жылдык жолугушууга келгениме аябай кубанычтымын.
Өмүр деген ушундай аккан суу экен. Бир күнчөлүк билинбей өтүп кетти. Мен бүгүн курсташтарым менен көргөнүмө аябай кубанып отурам. Курсташтарыма тилерим өмүрлөрү узун болсун, өрүштөрү жарык кең болсун. Ушу турмушта калаган өмүрүбүздө эмне кааласак, Алла Таала бизге канча өмүр берсе, ошону татыктуу бала чаканын алдында жакшы күндөрдө, жолугушууларда жүргөнгө баарыбызга Аллахым насип этсин. Рахмат. Ушул азыркы эми студенттик кезиңиздерди эстеп турасыздар. Ошол учурда мисалы азыркы дем алыш күндөрү жаштар кеңири көңүл ачып, ойноп жүрсө, ал учурда пахта терим, тонна чабым дегендей бир башкача жашоолор болчу эле деп айтып келатасыздар. Ошол күндөрдү эскерип, эстеп кетсеңиз. Өзүңүздү тааныштырып. Мен Лейлек районуга караштуу Катыран айылынын тургуну Абдурахманов Эгемберди болом. 1979 ушул отурган коллектив менен биргеликте мына Ош мамлекеттик университетинин педагогика факультетине кирип экзамен тапшырганбыз. Анан ийгиликтүү өтүп 5 жыл ушул курсташтарым менен бирге жакшы жаман күндөр, жакшы күндөрдө бирге болдук да. Өзүм 7 балам бар, 5 уул 2 кыз. 32 неберем, 23 чеберем бар. Азыркы мезгилде ардактуу эс алуудамын, эс алып жатам ушул балдарымдын, неберелеримдин күнүн көрүп. Союздун мезгилинде иштегенбиз да. Иштегенбиз. Ошол мезгилде Союз бизди өтө кыйчып жүргөн. 25 майдан баштап 25 августка чейин талаада болот эдик. Кетменди кармап суу карат эдик, чалгыны кармап чөө барат эдик. Кышында болсо койлордун арасында козу болуп кой болот элек. Ошол кандай болду? Сен козу өлгүчө сен өлсөң болбойбу деген чоңдор болгон да ошол мезгилдечи. Мындайлар көп болгон. План, төлкү ак кой. Ошол мезгилде иштеп, окууга да жетишип, үйдөгү ишке да жетишип, бардыгага жетишип, ошентип 7 балалуу болуп калган экенмин. Бекерчиликте. Саламатсызбы эжеке. Сиз да өзүңүздү тааныштырып, ошол учурдагы студент кездеги эстен кеткис жакшы окуялардан болсо эскерип айта кетсеңиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ушул Ордолуу Ошко куш келипсиңер курсташтар. Биринчиден ушуну уюштурган курсташтарыма чоң рахмат айтам. Өмүрлөрү узун болсун. Өмүрлөрү немелер өрүштөрү жарык болсун. Мен педучилищеда окуп жүргөнүм. Мен Матосмонова Шаарбан. Ушулар тапшырган жылы мен да тапшырдым, ушулар бүткөн жылы мен да бүттүм. Мен булардан бир гана Убайдулланы гана көрчүлөм. Калган группалаштарды көрбөйт элем. Мен тааныган жокмун була группалаштарымды. Эч кимисин тааныган жокмун. Калгандарын ошо бирөөнү гана тааныдым. Эми мен биринчи Жалал Абадтан педучилищаны бүткөнмүн. Педучилищада узун автобус менен немеге апарат эле пахтага. Ошонго кубанып барганыма сүйүнүп бара берет эле ырдап. Баргандан кийин пахта тердесе ыйлайт элек. Колдоом жарылып кетет эле. Ысык көлдү кыз бар эле. Ол дагы тере албайт эле, экөөбүз ыйлайт элек. Анан кичинеден май берет эле. Силвичный май экен ол азыр. Кичинеден силвичный май, мынандай домпойгон кант берет эле. Нормаңа жетсең жейт элең. Нормаңа жетпесең жебейт элең. Мен жебейм, майыңарды ям жебейм, сахарыңарды ям жебейм деп отказ кылат элем, ыйлайт элем. Күндө пес свет кылат эле, кечке мал келгенде. Ошо күндөрүбүз өткөн. Анан кыздар айтат эле, барып силер тербейле койгула, силерге пахта чогултуп беребиз. Силер дарбуз урдап келгиле деп экөөбүздү дарбузга жөнөтөт эле. Анан дарбуздар урдап келет элек. Дарбуздар урдап келип, чогулуп алып анан кийин жейт элек. Ошо күндөр өткөн. Андан кийин мына жаз мезгилинде ушундай мезгилде Чоңалайга чөпкө барат элек. Чоңалайга чөпкө барып, каерде жатасың дебейсиңби? Койлор жатчу, малдар жактуу, малкананы жатат элек. Ошо жерде жатат элек, малканада. Анан ошо жактан барып сурасак, нан бергилечи, кыргыз нан бергилечи десе, ошо алайлыктар бербейт эле. Жок наныбыз деп, булка жейт элек. Ошо күндөр өткөн балам, биздин мезгилде нормаңа жетпесең, эрте турбасаң, айдайм сени, айдайм дейт эле окуудан. Ошо күндөр өткөн.
Ушу институтта, педучилищеда да окуткан агай эжекелериме рахмат, ушу даражага жеткизди. Азыр мен мына мэрияда иштейм. Мэриядагы балдарыма дагы азыркы мэри болуп турган жетигенип калмас. Чоң рахматтарымы айтам. Аппарат жетекчи балама, ошо балдарыма дагы мен ыраазычылыгын билгилеп, сада болоюн, өмүрлөрүн берсин, өрүштөрүн дайыма жарык кылсын. Мен өзүмдүн турмушум жөнүндө айта турган болсом, менин 3 балам бар, 2 уул, 1 кызым бар, Аллага шүгүр. 10 неберем бар. Кудай кааласа, неберем үйлөйүн деп калдык, кызын чыгарайын деп калдык. Жолдошум абдан жакшы, жолдошум дагы өмүрүн берсин. Экөөбүз балдардын өзүнүн кошо көрөйлү. Силерге дагы рахмат балдарым. Ошого эле булай эжеке сиз дагы өзүңүздү тааныштырып, баягы ал учурда азыркыдай бир таанышым ортого салып бүтүрүп коеюн деген бир нерселер болчу эмес дейт. Анан окуудан жакшы окуй албай калсаң, ойлонбой эле кийинки жылга калтырып койчу дейт. Ошондой нерселерди эскерип өзүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз. Дагы бир жолу саламатсыңарбы? Ушул жерде иштеп аткан балдар силерге дагы мен Айчева Зураш Курманалиевна, мен биринчи Прирвадский педагогикалык окуу жайын бүтүп келгенмин. Ким айткандай, анан кийин 3-4 жыл иштегенден кийин бизди биринчи ошо Прирвадскийди бүткөндө бүт бардыгы ошол жакта студенттердин бардыгы Ош областы, Ошко, Баткен ушу бардыгына жөнөтчү да. Анан ошентип мен ошентип анан мен дагы ушу Баткен областындагы Баткен районунун кыш жога Таян айылына келип иштегенмин. Анан ошол жерде иштеп жүрүп, кийин Баткенге которулдум, центрге. Анан кийин келип немени жогорулатыш керек болуп калды да билимди. Анан кийин келип бул жерге пединститутка тапшырып, анан ушу жаркыраган могу жерде жанатын айтып атпайбы, аябай Шамдагы аябай кыйын элек дегенди. Ушул группаларга, ушул балдарга туш келип, чогуу окудук, чогуу сонун нерселер өтөт экен жаш кезиңде. Анан азыр эстесең дагы бир башкача сезилет экен. Анан ким айткандай, булар пахтага барса, мисалы үчүн бизде көлдө студенттерди картошка кайдайт эле. Сентябрдан баштап кар жаганга чейин картошкада иштейт элек. Бул кол азыркыдай перчатки жок. Бөлүп берет, канча метр кылып, ошону трактор бияка барып, бияка келгиче теришиң керек. Ошондо бизде эле кыйынчылык болгон. Анан жазгы туут деп неме сакман кайдайт эле. Анан барып ошо сакманда, ошо сарайларда жатып, түнкүсүн баягы карайт да, эми кайсы мал төлдөдү, неме койлорду. Ошону төлдөрү менен барып, жерине 2-ден 3-тен болот эле. Анан мындай неме байлап коет элек баягы. Адашып кетпеш үчүн. Жип байлап коет элек. Мына ошентип түнү менен уктабай, ушинтип ал мезгилде эми ошондой эле. Азыр Кудайыма шүгүр, мына иштеген жок. Окуйм дегендер окуп атат. Керек болсо мына чет мамлекетте канча окуп атышат. Азыркы аябай жакшы. Анан кийин бул жерде дагы көп нерселер неме болуп атат. Мен биринчи момун айтайын деп атам да, мугалим мөмөлүү дарак дегенди айткым келип атат да, жандан бери ыраазы болуп атам. Мына музыкант бала бул агайдын немеси окуучусу экен. Мына ушу агайымдын көңүлүн алайын дедим, ушу деп ушул жака келип ырдап берип отурат. Мисалы үчүн силер деле мынакей кандай тарбиялуу балдарсыңар. Мынакей тиги Жалилип Абдимиталдын тиги баласынын аркасынан ал тет жакта туруп силерге мына неме кылып атасыз, байланышып атасыңар, туурабы? Мына Аяш аталарым бар экен, Аяш энелерибиз бар экен деп жанатан бери сүйлөтүп, керек болсо чайды куюп берип, ушундай биз ыраазы болуп атабыз. Балдарыбызга дайыма ушинтип өсө берсин, чоңое бергиле, ишиңер илгери болсун. Ал эми мен болсо бир эле уулум бар. Азыркы мезгилде ушу Баткен шаарынын УУДсында иштейт. Кудайга шүгүр, неберелерим бар. Анан кийин кечеден могу жердеги даам татыктардын баардыгын эле кыздар, балдар кымызынан бери карай көтөрүп келип атат. Ал эми биз деле тиги неме калбай, Баткендин өрүгүнөн, гилясынан бери карай алып келдик. Биз Баткенден 4-өбүз экенбиз. 3-өө Лейлектен. Анан мен Баткендин өзүндө. Булар эртең менен эле бул айтты да, неме деп.
чыгарда звонить этип коем сизге деди, сага деди. Ана макул десем эле бир убакта кирип келсе эсим болуп калып атпайбы? Уже неме кылгысы келбейт да. Келип, анан кийин ушул жака ушинтип келдик. Жакшы болуп атат. Ушинтип бул жерде уюштуруучуларга мен аябай чоң ыраазычылыгымды айтамын. Уюштуруш кыйын да. Мына тетиги Баткенден келдик, Лелек биягы алай. Эми келем дегендердин баардыгы келди. Ушу курсташтарга ушинтип чогулганыбызга чоң рахмат. Мындан арда дагы 30 жылдык анан баланча дебей, эми биз эмне балдардын чоңойттук, эми ошолордун күнүн көрүш үчүн биздики эмне экен? Азыр сыйлуу гана жүрүшүбүз керек экен да. Ошон үчүн бүгүн анан дагы 5 жылдан кийин дебей, мүмкүн болсо ар бир жылда ушинтип уюшуп турганыбыз да жакшы экен. Силерге окшогон балдардын сыйын көрүп, ушинтип алдыбызда жаркырап жайнап турасыңар. Ушулар бир башкача неме болуп атат да, эмне үчүн? Ушу баардыгы жакшы болсун, курсташтар. Аман эсен бололу. Өтүп кеткендер үчүн мына Куран окуттук. Эми баары жакшы болсун. Анан кийин мөмөлүү дарак болуп, ушинтип балдардын сыйын көрүп жүрө берели. Рахмат балам. Агай сизге сөз кезеги дал ошондой эле өзүңүздү тааныштырып, андан кийин ошол учурдагы мына курсташ катары, курдаш катары мырзалар менен кыздардын ортосундагы мамиле азыркыга салыштырмалуу кандай эле, сый урматтын айырмасы кандай эле деген нерселерди дагы кошо эскере кетсеңиз. Урматтуу курсташтар, биринчиден ушул бүгүнкү ушул жерде чогулуп 40 жылдан кийин бирге отурганыбызга абдан кубанычтамын. 5 жыл бирге окуп жүрүп, бир канча кызыктуу окуялар башыбыздан өттү. Жамандык болгон жок, баары жакшылык. Жалаң гана жакшылык нерселер болду. Окуп жүргөн мезгилде бирибизге бирибиздин өтө чоң жардамдарыбыз тийди. Көңүл ооруган кээ бир курсташтарыбыз болсо алардын көңүлүн көтөрдүк, жана башка ушундай. Биз жакшы бир алдыңкы университеттеги мындай редки бүткөн группалардан болуп бүттүк. Чындыгында эле аябай шок элек. Акыркы мезгилде бизди узатып атканда дагы агайларыбыз бизден чоң ыраазы болуп, силер келечекте мындай бир кайсы жерде бар иштесеңер дагы, иштеген жериңерде өзүңөрдүн алган билимиңерди жакшы алып кетесиңер деген ой тилектерин айтты эле. Чындыгында азыр мен ушул жерде баары билим берүүнүн отличниги баары наамын алган болсо керек. Себеби бирөөбүздүн дагы көкүрөгүндө төш белгиси жок, бирок баарында бар деп ойлоймун да. Себеби баарыбыз отличникпиз. Себеби 40 жылдан ашык педагогикалык системада ушул эмгектендик. Баарыбыздын сыйлыгыбыз бар деп ойлоймун. Себеби ошондо эле бир нерсе чыгат деген ой болчу эле да. Мен өзүм атым Убайдулла Жолдошов. 6 уул, 1 кызым бар. 17 неберелүү болдум. Чөбүрө жогалы, Кудай кааласа болот. Балдарым баары жакшы, өз турмуштары менен үйлүү жайлуу болуп. Эми акыркы уулум деп кое берем, быйыл 11-класс бүтүп атат. Ошондой эмелер эч кимде жок болсо керек. Эми бу Кудайдын берген экен, бул мындайча айтканда чоң неберемден дагы кичине да. Эң акыркы уулум. Ошол азыр быйыл бүтүп атат 11-класс. Ошондой десек болот. Эми бардык курсташтар эсен аман болгула, тынч болгула, аманчылыкта жолугушуп жүрөлү. Жана Арзыкан айткандай ушу той тамашаларда зуур айткандай ушу көбүрөөк эс алып, көбүрөөк жолугушуп, баарлашып жүргөнгө эми жеткирди. Аллам бул жагын эми ошого көбүрөөк жолугушуп жүрөлү, бар болгула, тынч болгула, эсен аман болгула.
урматтуу группалаштар, баарыңыздар куш келипсиздер. Бүгүнкү жолугушууга баарыңыздарды куттуктайм. Бүгүн баарыңыздарга ден соолук, узун өмүр, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Сен айтып өткөндөй балам, биз ошол мезгилде сонун группалаштар элек да. Немелерге барат элек, практикаларга барат элек. Ошол мезгилдерде да сонун ойноп, музыка менен барып, музыка менен келип, бул мырзаларда да жакшы эле, өздөрү айткандай шок, кыздарга кылган мамилелери жакшы. Кыздар дагы шок кыздарыбыз бар эле. Азыр дагы шоктору бар экен, ошол шоктор. Ооба. Эсте калгандар Эсте калгандар эми. Эсте калгандар билбейт экенмин. Уялбай айта берүү, эсимде бар. Беремени ол окуганыбызды айтып ошондой тартынбай айткандар айтсын эми. Мен болсо Ноокат районунун Исанов айыл өкмөтүндө жашаймын. Жолдошум экөөбүздүн 6 балабыз бар, 4 уул, 2 кыз, 22 неберебиз бар. Мектепте 39 жыл иштедим. Өзүбүздүн айылыбызда жакшы. Ошол бактылуу жашап атабыз. Балдардын, неберелердин жакшылыктарын көрүп. Бияктагы курсташым айтканда биздин да кичинекей балабыз бар. Бир окууну бүткөн, үйлөнө элек. Калгандары бардыгы турмуштан өздөрүнүн ордун тапкан, бала чакалуу. Ошол, анан ушул жердеги бардык группалаштарга, курсташтарга рахмат айтамын. Ошол алыстан келсе дагы өздөрү кур келбестен, Баткендин, Лейлектин өрүктөрүн, киларстарын, узактан келгендер өздөрүнүн немесине карабай кымыздардан бери көтөрүп келиштер. Рахмат баарыңыздарга. Уюштуруу тобуна дагы рахмат, Бекмирз ака. Сиздерге да рахмат. Ушу бизде ушинтип узактан 40 жылдан бери табышпаган немелерди, курсташтарды издеп таап ушул жерге уюштурганыңыздарга сиздерге да рахмат. Ар дайым тынч болойлу, ушундай жолугушуулардын көбүн өткөзүп жүрө берейли. Эжеке сөз кезеги сизде. Жыйынтыктайын деп калдык, жакындап калды. Ушул быйыл эми көптөн бери жолугушпай, быйыл гана чогулуп атасыздар да сиздер. Ошого чейин мурдакы сиздердин окуп өткөн учурдагы мезгилдерди эстеп, эмнелерди көбүрөөк эстейт элеңиз, анан өзүңүздү да тааныштырып кетсеңиз болот. Саламатсыңарбы, ага эжекелер, курсташтар. 40 жылдан бери жолугушпай, эми жолугушканыбызга мен өтө абдан кубанычтамын. Ушул ишти уюштуруучуларга чоң рахмат. Кудай кааласа эсенчилик болсо, мындан кийин дагы жана бирөөсү айтып кетти, тез жолугуп туралы деп. Мен айтар элем, 1 жылда 1 жолугуп туралы деп. Эми өзүмдү тааныштырсам, мен Суртайып Алима, Өзгөн районуна караштуу Куршап айыл өкмөтүндөгү Лелин 5 орус мектепте кыргыз тил адабиятына мугалим болуп иштейм. Дагы иштеп жатам. Пенсияга чыкканыма 12 жыл болду. 4 балам бар, 2 уул, 2 кызым, 14 неберем бар, 1 чеберем бар. Кудайга миң мерте шүгүр, балдар кыздарымдын кандай экендин, кандай тарбиялаганымды эми түшүндүм. Кудайга шүгүр, бар өз ордунда. 1 чалым бар. Чалым Куршап айыл өкмөтүндө айыл башы болуп иштейт. 2 иште иштейт, механик, еще дагы суучу, ошондой. Турдубаев деп Куршапка айыл өкмөткө барсаңар эле, мен чалым өзүм окшогон узун бойлуу киши. Жакшы, бир да жамандыгын көрбөдүк. Балдарыбызды туура тарбиялап, туура өстүрүп, элге кадыр барктуу. Өзү момун киши, аты да момун. Мен сыймыктанам, эли журтум менен кадыр бактуубуз, Кудайга шүгүр. Чалымды иштейт, мен да иштейм. Награданын бардыгын алдым. Эми быйыл эле салсамбы десем, директорубуз эже дагы бир 10 жыл иштеп бериң дейт го. Алым жетет. Алым жетет, мектепке жакын, условиям жакшы. Куршапка барганыңарда үйүмө түшкүлө. Жолдун боюнда военкомат 27-чи үй. Ушунча жыл өтүп, бири-бирибизди кээде тааныбай калыптырбыз. Мен ыйлагым келди. Айтып отурсаң сөз көп, жомок китеп кылып чыгарсак болот. Эми силер менен мен сыймыктанам. Байтан бери видеолор
жакшы тартылды. Өмүр бою сактайбыз Кудай кааласа. Рахмат ушул даксыркон түзөп, Гүлү сага рахмат, кече келип түзөшкөн. Баарыңарга узун өмүр, бактылуу карылык. Эми ушул мезгилге чейин балдарыбызды, кыздарыбызды, бир туугандарыбызды деп жүрдүк. Эми бактылуу карылык. Баарыбыз 70ке чыгып калыптырбыз. Кудайым 80 жаш берсин, 90 жаш берсин, 100 жаш берсин, анан аягыны тимеле койсун Кудайым. Эми ушул аз калган өмүрдү бактылуу сыйлашуу менен өткөрөлү. Силерге рахмат. Жанаттан бери айтылган сөздөрдүн баары кабыл болсун. Арабыздан өтүп кеткен студенттер жайлары жаннаттан болсун. Кызмат кылган балдарыбыз бактылуу болгула, тапканыңарга береке берсин. Илайым ушинтип ак дасторкондо сыйлашып эле жүрө берели. Эжеке саламатсызбы? Жанатан бери карап отурдук. Сиздер аябагандай бир дагы деле бир студент кездегидей тамашалашып аябагандай бири-бириңиздерге жакын болуп аттыңыздар, жакын мамиледе болуп аттыңыздар. Ошол студент кездегиден анан кийин азыркы жолугушуудан кийинки көз ирмемдер, мындай салыштыруулар кандай экен? Курсташтарды, курбуларды. Урматтуу курсташтар, мына бүгүн биз 40 жылдан бери жолугуп отурабыз. Ушул 40 жылдык маарекеңер кут болсун, ден соолуңар чын болсун, өмүрүңөр узун болсун. Эми 40 жылдан бери жолу кыйла өзгөрүүлөр болот экен. Көп курсташтарды тааныбай калыппыз. Биз дагы карып калыппыз. Ошодон бу анча-мынчаны тааныбай сал өзүбүз кыйналып калдык. Эми мындан кийин эми тааныш билиш болуп калдык. Жакшылап таанып көрүп атабыз. Таанышып дагы 20 жылдан кийин 80 жылдык, 70 жылдык юбилейлерди өткөргөнгө бизге насип кылсын. Мен ушул 84-жылы бүткөнбүз ушул курсташтар менен. Менин биздин 5 уулубуз, балабыз бар. 3 уул, 2 кыз. Ушу бала чакамдагы мен бардыгы үйлөнүп, жайланып бүткөн. Кудайга шүгүр, ушу 21 неберебиз бар. Чалым Кудайга шүгүр иштеп атат. Азыр эми ундан кийинки күндөрдү ушундай бактылуу карылык менен өткөрөлү, жакшы күндөрдү өткөрөлү, тойлордо жолугушуп жүрө берели курсташтар. Баарыңарга ден соолук, жакшы маанайда жүргүлө мындан кийин. Assalamu alaikum aba. Siz dagы ушул бүгүнкү сүйүнүч, кубанычтар менен бөлүшө кетиңиz, өзүңүздү тааныштырып. Урматтуу курсташтар жана достор. Буларга мен кийинирээк кошулуп калгам да, кийин. Ошон үчүн көбү мени таанып айтат, ошондук үчүн буга 30 жылдыкты уюштурам деп мен дагы Бек мырзага 30 жылда да неме кылсам, Бек мырза ныбай койгон да. Койчу каяктан табасың, каяктан табасың деп туруп. Акыры жүрүп ушу 40 жылдык болдук дагы эле. Эми кечеги ооручулукта кыйла өзүнчө бирге жүргөндөрүм эстеп, кыйла чочулап, ушу калганыбыз канча калдык экен, бир көрүшүп алайлычы, 100 көрүшүп деп. Бизде 3 группа эле, 3 группадан 75 студент бар эле. Орус группадан 23 24 эле. Ошо менен баш 100дөй элек. Окугандан баштап бүткөнгө диплом алганга чейин бирибиз да жыгылганыбыз жок, бирибиз да калганыбыз жок. Ушунчалык агайлар өзү таң калчу эле. Мына айтып аткан жан Камнар агай, Сулайманов агайлар, силер бизди эң начар окуу жай дейсиз эле, Петпак деп. Анан буларга окутат эле, силер болгондо эле директор болосуңар деп. Чындыгында карап сураштырып келсем, бар директор завуч медалдарды, грамоталарды алып, жакшы. Мен ушуга сыймыктанам да, сүйүнөмүн. Мен өзүм айтсам, биз сайыз мезгилде төрөлүп калган экенбиз, ал орусча маалында, Береждеп маалында болуп калган экен, бир уул, бир кызым бар. Ошо менен токтотуп койгон экенбиз биз али маалда. 9 неберем бар, 3 чебирем бар.
Bardık uylanıp, caylanıp, var жоғын hep. Balam taможник işleydi 16-17 yıldan beri mına uçta. Kızım bolsa medinasini men bitip öz menen, özü şu menen karlıkta şuntip жүрөбүz em. Hem hazır hem karlıkta ne deymiz? Baldardı, başkalarını baktık, çoğoyttuk, okuttuk, çokuttuk, üylödük, cayladık. Hem hazır bizim neviz kaldı. Buyak ak dese ıldıyak dese ıldıyak, öde ak dese öde, ağat durgan mezgilimiz. Kettik desek kettik de. Ana mınanday dedi, mınamınday dedi, barbayım dedi, kalam dedi. Alıspız biz özümüz büttük emmim. Jetmiş. Oşonun bilen birge dostlar bardыңар. Tınç bolgula, uğuldardın hurmatların görgülü, kızlardın kızmatların görgülü, vapaygan, avuşka kempir bolup, nevremez çevrelerde jetele alıp жүрörgüle. Rahmat. Oşa, ha Bekmirza, hem tınç bolaylık, kalgarlar, bardыңар da, rahmat. Rahmat жолдо. Саламатсыз багай. Ушул биз жогоруда уккандан ушул уюштуруулардын инициатива көтөргөндөрдүн катарында экенсиз сиз дагы. Ушул кантип уюштурдуңуздар, анын кантип табышып алдыңыздар көп жылдан кийин? Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Курпалаштар, кушташтар, достор, жоролор. Мына окуп бүткөнүбүзгө 40 жыл болгон экен. Муну көптөн бери самап жүрдүк эле. Муну биз bir yıl murun жерде bir 4-5 gana uyuşturup yürüdük da. 24. yılı 40 yıl boladı ekan. Buna Atakol'dun nemesine daha nemesine çıkarıp yürüdük. Birbirimiz hiç kaçan tav almayız. Akırı жүрüp Kudağa şükür buna 22-23 adam tapkan ekanmiz. Şu 2 grup adam toplanıp. Şunun için hazır 16'sı geldi. Ancak da sebeptiler 5-6 gelmeye karşıdı. Onlar da özlüğüçe bizni işimiz sığıp kaldılar, şunçalık sağıntık elep, siz daha barışımız gerekli deşip, ümitlönüşüp, жақсы өткөргүлө деп кече бир дагы группага кошулуп чыгып, жақсы өткөргүлө, көңүл өткөргүлө, бардыңарга салам айтып койгула деп бурулдар, эми пардагүлдөр ошондой деп калышты. Ушу балдар ахат биздин группадагы балдар аябай шок элек. Эми сөздүн ачыгын айтыш керек да. Ошо окуткан агайлар шимондор группалар деп коет эле да. Шимондор группалар деп коет эле ошо хат дегенде бирдей, ана сен калдың, мен кетпе, сен калдың деген жок эле. Мен ошончалык сүйүнөм да, сен мына. Ошо как раз окуп, жагы жырга кирген мезгилде атам ооруп калып, давай фундамент куйган да, анан кыш куйгула деп калды. Анан балдар сурап калды, эмне болуп атасың? Дедилер, биз үй салып атабыз, давай ылай кыл. Барабыз деп. Ушу группада окуган балдар эртең менен түштөн обедте окуйт элек да. Эртең менен группа менен барып туруп 3,5 мың, 4 мың кыш куюп, 600 эт алам болуп келишип, ошол жерде ашты куюп, анан дагы бир балаларыбыз болот эле. Олардан зыңкылдап келип алып, кайра окуп, сабак окуп келет элек. Союз мезгилде иштеп жүрдүк мектептерде. Мен өзүм педагогический стажым 41 жыл болду. Көбүнчө мен медицина жагында иштедим. Областной детский туббольницанын ичинде тарбиячы болуп, андан кийин ошо мектепте завуч болуп иштедим. Biz Klavraşka zavus ederdik, Mizraf'a. O şehirde işlep жүрüp, 35 yıl bir yerde işlep, pensiyaya çıktım. 4 balam var, 2 kız, 2 oğlum var. Bardığı жогорку bölümdü. İşte şoda. Nevrelerden 14, çevrelerden ne köken. En az elemen eken bu derdi okuyup karşım boltardı. Hadi medisinada işlegen öz bilinip kaldı da şunu azmaz. Esençilik boluversin. Uşunday nemelerge jetkireversin. Mana bizdin kammini ösa, Gülümbü, Ömürkan, oşu kızlar menen oşun dersen uyuşturduk. Uyuşturucu da gele kıyın eken, hani mektep ballarımızda kişine aytıp deyip dersen bolutlu. Biz özümüzçe какой-то bir ne olmadı da qanday uyuşturatkenbiz, qanday ötküratkenbiz, qancha adam keletken, qanday degen sözler bolatken oyga. Bugün hakikat geçen mına ballar menen oturup görge jattık. Saat 3'te turup alıp ertege qancha adam kelet, qanday bolat, qancha ötküratkenbiz. Düşüngө hem girmedikmi? Yo düşüme da girdi. Bu baytılar tutayım ne oldu dedi. Uykum gelip durdu. Ana gülü açsam gülü takat hem sergemiz. Mına gülüm bu ayağı жақсы uyuşturdu bizde. Bu kabbenden aytkan degenini atkarıp ne dese tünü dele, günü dele жүгүрүп жүрдüm. Oyağı batken, oyağı Bişkek ve sülersip
Mынау kızımızды Kıdıraliyev Altın деген эжекебизди алайда деп жүрдүк эле акыры Бишкектен таап алдык. Дагы бирөөбүз Пардагүл деген бар эле, onu да ошактан таап алдык, бирок олар келе албай калды. Оларга дагы тилегенибиз жакшы ниеттер болсун, кийинки уюштуруу небересинде келсин, ушинтип чогулуп, жакшы жаман, жакшы сөздөрүбүздү айтып, эстеп, бири-бирибиз менен нак болуп, ömrümüz bardığımızga baraka versin, esençilik olursun. Sizlerge daha şunday hizmet kılanlarına çoğun rahmat. İşinizde iyilik, daima ergen jarıklı jigitlerden olup жүрөбүр. Урматтуу курсташтар, сиздердин баарыңыздарды бүгүнкү ошо 40 жылдык мааракеңиздер менен куттуктайм. Дайыма өмүрүңүздөр узун болсун, ден соолукта болуңуздар, жүзүңүздөрдөн күлкү кетпесин. Бала чакаңыздар менен тынч болуңуздар. Мен өзүм тааныштырып кетсем, мен Арабан районуна караштуу Төмөйүн айыл өкмөтүндө туулганмын. 5 балам бар. Азыркы учурда мектепте иштейм. Керметов айыл өкмөтүндө Гүлбаар айылында. 45 жыл болду, дагы иштеп жатам. 5 балам бардыгы окуган, билимдүү. 2 балам ушу ички иштер бөлүмүндө иштейт. 2 кызым мугалим, 1 кызым медик. Ошо 5 балам багып, чоңойтуп өстүрдүм. Ушул группалаштарымды көргөнүмө абдан кубанычта турам, сүйүнүп, түнү менен уйкум келбей, түн жарымга чейин уктай албай чыктым. Мына Кулушова деген кыз менен Сапарбалар менен бир неме квартирада жашаганбыз, нукаттыктар. Нукаттык кыздар менен аябай көрүп турам, сүйүнүп, кубанычтамын. Арабандан жалгыз эле мен. Анан биздин группалаштарыбыз бизден бир аз 3-4 жаш чоң болгондуктан биз жаңы окууну бүтүп келип, анан бирге окуп калдык. Анан анча-мынча сөздөрүнө мына агайлардын чыдабай калсаң, чыдасаң биз менен окугун деген да, мен ошол эсимде. Жан келгенде жаш кыздарга кичине тийишип, сүйлөп, неме кылса көтөрө албай, ошондой болгонбуз чычалап. Ушул эсимде. Бардыгы жакшы эле. Кыздарыбыз да, балдарыбыз да аябай шайыр, күлкү менен 5 жыл окуп бүттүк. Бардыгыңыздарга рахмат. Ушул калым. Жакшы. Барыңыздарга рахмат. Ушундай бир жакшы ой сезимдер менен бөлүшкөнүңүздөргө, анан бизди чакырганыңыздарга да рахмат. Ылайым, мындан кийин өзүңүздөр айткандай жыл сайын жолугушуп туруңуздар. Анан бизди дагы чакырганды унутпаңыздар, дал ушинтип келип сүйүнүчүңүздөрдү тең бөлүшүп турабыз буюрса. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы бизден алыстабаңыздар. Мына ушундай жакшылык иш-чараларда Кудай буюрса кызматтабыз. Урматтуу курсташтар, биз кече баягы уюштуруу комитети ушул эми 40 жыл жолугушуудан эми баягы тамак жеп, ойноп, андай мындай кылып кетип калган менен эч нерсе болбойт экен. Ошондуктан бир ошо 40 жылдыкты дайыма ушуну көргөндө эстеп жүрсүн деп кичинекей бир белек даярдаттык эле, ошону эми ар бирибизге тапшырып коелу. Тапшырып коебу. Четтен эле беребе, четтен беребе. Мында кыргыздын түндүгү, кыргыз үйдүн түндүгү, кыргыздын комузу, ар бириңиздер колуңуздарга кармап туруңуздар. Кыргызыбыздын түндүгү бийик көтөрүлүп, комузубуздун үнү жаңыра берсин. Daima mına uşul kırgız üydün
Kırgızdın bağlılıklarını körgöndө 40 жылдыкты эстеп жүрүңүздөр. Рахмат.